Çatkal айлыкмытында 400 миң. Чаткал айыл аймагы дотацияда турган аймактардын бири. Анда чечилбей келген көйгөйлөр көп. Анын бири элеттеги айымдардын ден соолугуна кам көрүү үчүн атайын спорттук имарат жок болгон. Аталган айыл өкмөт долбоорго катышып 400 миң каражат утуп алышкан. Өзүнүн айыл өкмөттүн социалдык экономикалык өнүгүү программасына кирген. Иш-чарабыздын ичинде бул фитнес клуб болчу. Бул грант ишке ашыруу биз спорт инвентарларды сатып алабыз, бизде имараттар даяр. Негизги максатыбыз жергиликтүү калкка кызмат көрсөтүү болуп эсептелет. Айрыкча айыл жеринде аялдар күнүмдүк тирилик менен гана убаракерчиликте болушат. Булардын эс алуучу жайлары жок бизде Тобу районунда. Ошондуктан биз айыл өкмөтү азыр 30 жаштан 60-80 жашка чейинки аялдардын ден соолугуна кам көрүү максатында ушул фитнес клубду ачып атабыз. Жергиликтүү кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу долбоорунун ишмердүүлүгү Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында экинчи ирет өз ишин улантып жатат. Үстүбүздөгү жылга 38 айыл өкмөт катышып, алардын 21-и сынактан утуп чыгышкан. Жалпы 17,5 миллион сомго арыз түшүп, 12 миллион сому эки областка бөлүнгөн. Ошол кызматтардын биринчиден жеткиликтүүлүгүн, экинчиден сапатын, үчүнчүдөн туруктуулугун камсыз кылуучу мына ошол кадам-кадам боюнча ошол кызматтарды кантип уюштуруу керек, анын туруктуулугун кантип камсыз кылыш керек деген суроолорго жооп берүүчү методика. Мен ойлойм, бүгүнкү биздин иш-чарабыздан жалпы эле биздин элдерибиз мындай жеткиликтүү, сапаттуу, жакшы кызматтарды алууга жетишет деп ойлойм. Чындыгында жергиликтүү бюджеттин каражаты менен керектүү техника алууга, социалдык объектилерди курууга мүмкүнчүлүк жок. Бул долбоордун жардамы менен бир катар майда кызматтарды ишке киргизүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Азыр санариптештирүү болуп атат. Ошол санариптештирүүнү жакшыртуу боюнча оргтехникалар жардам берилип атат. Бала бакчаларга жардам көрсөтүү, мектептерге, ошол жашылдандыруу, көрктөндүрүү айылдарды сууга суусу менен камсыз кылуу, таза суу менен камсыз кылуу, тротуарларды куруу, жолдорду оңдоо, жарыктандыруу, мына ошого өтө көп майда долбоорлор бар. Жалпы суммасы азыр мына 7 миллион 184 миңдин алкагында биз 21 айыл өкмөткө бөлүштүрүп бердик. Тандалып алынган жергиликтүү аймактардын алкактык келишими боюнча аткарылган ар бир иштин жүрүшү тийиштүү адистер тарабынан көзөмөлдөнөт. Долбоорлорду аягына чейин биз текшерүү жүргүзөбүз, мониторинг баалоо жүргүзүлөт. Кантип ишке ашырылды, кантип кызмат көрсөттү, ошол чынында эле ошол жергиликтүү элге, калкка жакшы сапаттуу көрсөттүбү же көрсөткөн жокпу деп. Анан бул жерде кичи гранттарда өздөрүнүн да салымдары бар. Мисалы мына Барпы айыл өкмөтү тротуар курамда 500 миң сурады, биз 500 миң берип атабыз. Ошол эле учурда өздөрү дагы 500 миң чыгарып атышат да, өздүк салым катары. Бул дагы ошо жергиликтүү бюджеттинге чоң салым көрсөтүлүп атат. Белгилей кетсек, долбоорго облус боюнча 400дөн ашуун айыл өкмөт катышкан. Анын ичинен бир эле райондон 7-8 айыл өкмөт утушка ээ болгон. 7 миллионду 21 айыл өкмөт 250 миңден миллион сомго чейин бөлүп алышты. Айгүл Семетеева, Буркан Матов, Жалал Абад шаары. Бардыгына жеткирген аракет